Амансыздарбы, урматтуу достор, сиздер менен кайрадан Мезгил медиа каналында кездешип жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү программабызда биз жакшы кулк мүнөз деген темада сөз кылабыз. Программабыздын каарманы Олжобай Шакир ага, жазуучу жана публицист катары агай менен баарлашмакчыбыз. Ассаламу алейкум. Арба батыр. Саламатсызбы? Кыргыздар эзелтеден арба деп, арбаңыз деп, азбаңыз, тозбоңуз ушундай бир учурашып келген экен. Анан бүгүнкү темабыз дегеле адам баласынын бул жашоодо жакшы кулк мүнөзгө ээ болуш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек деген жаатта баарлашайын деп турам. Анан ушул жөнүндө уядан эмнени көрсөң, ушканда ошону аласың. Баары эле үй бүлөдөн барып такалат да. Үй бүлөдө өзүнчө мамлекет да, ошол мамлекеттин ячейкасы ар бир үй бүлө да. Анан үй бүлөдө балдар көчөт, балдар кантип чоңойот, көчөт муунчу. Ошол ата-эненин жүрүм туруму, ата-эненин жасаган нускоосу, таалими аркылуу. Мен бул жерден тарбия деген сөздү абдан жактырып бербейм да. Тарбия бул итти дрессировкалагандай кеп да. Буяка бас, тигиндей кой, мындай кой деген көп ата-энелерде ошол кулк мүнөз өтө бекем да, авторитарный кулк мүнөз күтүп калган. Себеби кылымдардан бери бизди башкарган орустар, ак падышанын заманы, коммунисттик доор, азыркы эгемендик жылдарында деле Кремльди кылчактап көнгөн орустун кулк мүнөзү бизге көбүрөөк өтүп кеткен да. Баягы эркин эмин эмеспиз, жер карама, биздин элде тайсалдаган көз караштар абдан калыптанып калган да. Себеби мектептерде ошол советтик методика дагы эле иштейт. Дагы эле моментип балдарды монтип отургузгусу келген, дагы эле балдардын эркиндигине бир жол бербеген, балдардын өз алдынча ой жүгүртүүсүнө мүмкүнчүлүк бербеген методика бар да. Бизде реформага эч бир аракет кылган да жокпуз да ушугачы. Анан келечек муундун алдында биздин тоодой күнөөбүз толуп турат да. Кулк мүнөз деп ата-энелик колкообуз көбүрөөк, мугалимдердин колкоосу көбүрөөк көчөт мунгачы. Эмне үчүн мен тарбиялагандай болбошу керек деген бир оорусу бар да. Эмне үчүн менин балам мага окшош болуш керек же сага окшош болуш керек? Алар өзүнчө личность болуп кантип качан калыптанат, качан өз акылы менен жашайт. Кыргыз өз башы менен өзү ойлонгон дору аз болуп атканы ошо кулк мүнөз момундай кезден бала деген баладай болот деп басынып, кысынып жүрүп чоңойгондор. Ошон үчүн улуттун кулк мүнөзү дагы бизде ошол ээрчиме, оома, өзүнө ишенбеген, дайыма жалтак мүнөзү бар да. Чоң державалардан жалтаңдап коркуп турат. Айланайын, буягыбыз Кытай, буягыбыз орус, тиягыбыз батыш депчи. Анан ошолорду жек көрөбүз. Өнүгүп кеткен өлкөлөрдүчү. Цивилизация коому бүгүн каяк? Байыртан эле тиги кылымдар мурда эле батыш тарап болуп келди. Бирок батышты Кремль саясаты, Россиянын телеканалдары, өзүбүздүн расмий бийлик дайыма батышты жаман көргөзгөн кулк мүнөздү үйрөтүп койгон да. Мына мен кулк мүнөз деген ушундай кенен токтолуп аткан себебим бул тоталитардык идеологияга угуп калган коомдун кулк мүнөзү бүгүн ошондой. Өз эгемендигин коргоого чабал, өз эркиндигин коргоого келгенде коркуп үркүккөн мамилеси бар дагы элечи. Мына бүгүнкү Украина менен Россиянын ортосундагы согуштук жаңжалдардагы жан тартып турушат, болбой элечи. Россиянын агрессиясын көрүп турат, канкордугун көрүп турат. Ошондо дагы адилеттик сезим ойгонбой атпайбы? Биз кылымдардан бери орус оокат кыла албай келгенбиз, анан орус бизди эл кылган, орус бизди окутуп чокуткан деген кулдук мүнөз абдан калыптанып калган да. Бул улуттук чоң трагедия. Анан үй бүлөгө келгенде дагы эле ата бала жаш муундардын арасынан көрүп атпайбызбы? Россияга тагдырын байлагысы келгенчи, биз Россия эле бизге жакын дегенчи, Россия болбосо биз жер үстүндө басып кала жүрө алмак эмеспиз дегенчи. Бул өзүнүн улуттук өксүк комплекси да. Россия болбосо бизди талиптер басып албайбы, Кытайлар басып албайбы деген түшүнүктөр күч да. Россия бүгүн өзүн коргой албай атат го. Мына Украинага дүйнөгө мактанып келген Россиянын согуштук арсеналы эмне болду? Кыйраканы чыгып Украинанын жеринде сазга тыгылып жатат танкалары, өлүп жатат, талкаланып, чачырап жатат да.
Ошол Россияны биз таяныч кылабызбы? Россия акпатышачылыктын заманынан бери эле баскынчылык кылып келген Борбор Азия, Кавказ элдери дайыма көз каранды да. Ошол мен кулк мүнөз жөнүндө кыскача айтканым, жалпылап айтканым. Жогоруда өзүңүз айткандай агай, мисалы үчүн ошол кулдук мүнөзгө кыргыз элинин жашоо образы калыптанып калган деген бир ойду түшүнүктү берип атпайсызбы? Баягы зымга тискендей тарбия беришибиз керек муунга депчи. Ошол мындай стереотиптен көз караштан биз бүгүнкү күндө кантип арылабыз? Кандай жолдору бар? Мен учурда Капастагы калк деген роман жазып атам. 2-3 жылга кетип баратат. Себеби биз большевиктик коммунисттерге ден баштап ага чейин деле Акбадышан заманда үркүн окуясы чыкты. Акбадышан этегин кармап келди да, байманаптар, мындай эл жакшылар дегендер, ошолорго адылардан адилеттүү башкаруу болгон жок. Акбадышан заманы кулады деп аны коммунисттердин бир эрдигиндей көрөбүз да. Ал Акбадышадан да жаман камкор болду да, улуттук кулк мүнөзүбүздү талкалады. Жанагы Сталиндик репрессия, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Арабаевдарды ошол камакка тыгып, ошолордун көзүн тазалагандан кийин, андан кийинки саясий муундун баары коркоо күркөк болуп калды. Ага чейин басмачыларды желмогус көргөздү. Басмачылар деген кимдер эле? Бүгүнкүчө айтканда жарандык коом ошолор болчу да, жарандык активисттер. Алар территориалдык кызыкчылыкты коргоп келишкен, алар улуттук иденттүүлүктү түптөп келаткан, калыптандырып келаткан илим билимдүү эле катмар болчу, аз болсо дагычы. Бирок расмий тарых дайыма жалган сайрап келип биздин жазба маданиятыбызды ошол коммунисттер калыптандырган деген оорудан айгылыкпыз да. Биз ошон канткенден арылабыз. Ошондончу канткенде арылабыз, ар намысыңа келсең, акты ак, караны кара дей алсаң. Бирок бүгүнкү күндө расмий бийликтагы коомдун алдыңкы көз караштагы адамдары деле, аттуу баштуулар деле айта албай турбайбы? Россияныкы адилетсиз экенин, Украинаныкы жапа жабырга калып, алардын жерин баскынчылыкка барганын дагы айта албай турбайбызбы? Мына ушунун өзүнөн арылбасак, кантип биз ошол стереотиптен кутулабыз? Кулдук мүнөз биздики калыптанып калган, аябай терең сиңип калганда, мына бул жерден Украина эли чоң мисал көргөзүп атат. Эгемендигиңди коргоо үчүн, эркиндигиңди коргоо үчүн канжаныңды аябай турганыңды көргөзүп атат аларчы. НАТОго кирүүгө беттеди буларчы. НАТО десе биздики желмогустай көрөт. НАТО келип бизди бир талкалап жок кылчудайчы. Улуу ата мекендик согуштагы фашисттик кан төгүүдөн кийин, адилетсиздиктен кийин Бириккен Улуттар уюму концепция кабыл алган. Жалпы адамзаттын баалуулугу алчы. Ыйык китептер сыяктуу эле ошо Бириккен Улуттар уюмунун адам укугу, адам эркиндиги, улуттардын өз алдынча территориалдык кызыкчылыгын коргоо, мындай айтканда жер шары баарыбыздын бирдей энчибиз экенин түшүнүүгө биздин кудуретибиз жетпей атпайбы? Мына НАТО эмне үчүн курулган? Ошо диктаторлорду, элди, адамзатты жапа жабырга салбаш үчүн. Кээси айтып атпайбы, АКШ Каддафини талкалап коюп эмне кылдыр депчи. Каддафи өзүнүн элин канча шорлотуп келди, канчачы. Ал жагын айтышпайт, жок тиги бирөөнүн тагдырына кийлигишет. Эгер Украинага бүгүн батыш өлкөлөрү, батыш цивилизациясы, АКШ, Евросоюз кол сунбаса, жардам кылбаса эмне кылмак? Билген талканы чалмак. Ошол эле кордукту биздин элге көргөзөр түшүнбөй атат да биздин элчи. Ушул элге ушул түшүнүктөрдү жеткирмей биздин элгечи жанагы стереотиптен арылбайт. Тескерисинче ал оорусу күчөй берет. Оорусуга кул болгонду намыс көрбөйт. Кулдун кулк мүнөзүн билесиз. Кожоюнун айланчыктап чарк айлан тегерени чыкпайт. Кожоюнун башына күн түшсө, эң биринчи жек көргүндү сезимин ошол кулдар көргөзөт. Демеле башына алат ошонун себеби башка адам мурда ошол колунда данай жалтак үнөс болуп көнгөн да. Анан ошентип ит ээсин кабат дегендей, ошондо анан кулдар көргөзөт кожоюнуначы. Анан биз ошол кулдук аң сезимден кутулуу үчүн жок деген акты караны кара де. Анан Россиянын телеканалдарынын пропагандасы менен угуп калып эле, оку дүйнө ушундай турбайбы деле, дүйнөнү Россиянын призмасы менен карашыбыз керек да.
дарактын деле тамырына доо кетип калсачы, ошол соо болуп өсөбү, кыйкайып, соолуйт ортодончу чирийт туурабы? Мөмөсүн бербей, дүпүйгөн дарак болуп өнө албайт да. Биздин кубаттуу улут боло албай аткан себебибиз ошол орус бийлиги кылымдардан бери баскынчылык кылып келатат. Маселен, эгерде 18-кылымда, 19-кылымда бизди Англия басып алган болсочу, мындан эбак биз цивилизациялык коомго аралашат элек да. Себеби мына айтышат, Америка деле баскынчы, Европа элдери деле баскынчы депчи. Ар бири өзүнүн убагында баскынчылык кылган. Бирок ал өздөрү басып алган жерлерди, элдерди өнүктүрдү да. Россия өнүктүрдүбү? Россия басып алган кайсы калкты мисалга келтире аласың? Кайсы аргументиң бар маселен, туурабы? Эч ким келтире албайт да. Бул фактыны энциклопедиядан кара, политология тарыхынан кара дегеле адамзаттын тарыхында Россия өнүктүрүп жиберген бир өлкө жок. Биздей калктарды бечел кылып келген, аны биз болсо Россиянын этегинен ушинтип келатканыбызды көрөбүз. Мына Россияга батыш өлкөлөр санкция жарыялагандан кийин эмне болуп атат? Кайра 90-жылга акыбалга келген турат да. Дүйнөлүк чоң компаниялар кетип атат. Доллардан көзү учуп калды. Мына биз 90-жылдардагы силер көрбөй калдыңар. Укмуштай деген гастрономдорду азыркыча айтканда жана супермаркет, гипермаркет дүкөндөргө кирсең, каалаган өсүмдүгүңдү, каалаганыңды жейсиң да, тандоо толтура. Ал эмес тропикалык өсүмдүктөрдү жейсиң. 90-жылдарда ошол гастрономдорго кирсең эмне жейсиң? Колбаса турчу, сыр, килки, лимонад болсо болбосо жок да. Товардык дефицит кандай эле. Момундай посудалар сынып калса, биз бала кезибизде эгер сындырып алсак, үйдө ордубузду таппай, кирер тешигибизди таппай коркчубуз. Себеби атабыз, апабыз муну ыйлап сыздап араң таап келчү, анан өзүбүз колдонбой, аны конокой деп катып коюшчу да. Сынса өлдүң андачы тиги суракка карасың да. Анан совет мезгилинде ушуну көрүп келген эл түшүнбөй атат да, мындай кайсы жашоо комфорт эле бизгечи. Мына совет мезгилинде телеграфтарды эске алалы. Эгер Москвадагы же ушул Кочкор, Токмокто турган тууганың менен сүйлөшкүң келсе, заказ берип коюп, анан телеграфтан кезекке турчусуң, узун кезеккечи, анан аяка бир кабинка киресиң, кыйкырып өкүрүп сүйлөшө албай телефондон, советтик трубка телефондорчу. Анан эсиңе жара чыгып бир маанилүү нерсени айтпай каласың, жолдо келаткан чал кемпирлер кейчү. Кокуй, балама жанагын айтам деп атып унутуп калган турбаймынбы деп, себеби амандык сурашканга бир 10-15 мүнөтүң болсо, ошондо кыйкырышып атып жарым сөзүң угулбай келчү. Анан ушул совет мезгилин эңсеп отурат да, далай маңкуттар, жана орус кулдарчы. Азыр болсо мына соц тармакта колуңда телефон турат, дүйнөнүн каягында балаң жүрөт, ата энең жүрөт, видео чаттан көрөсүң, жазышасың, күнүнө үнүн угуп турасың да. Ушул жыргалчылыкты берген батышты эмнеге жек көрүшүң керек? Биздин элди мындай түшүнбөйсүң да, бул маңкурт дегенден башка, орус кул дегенден башка эмне дейсиң буларды? Биздин улуттук иденттүүлүккө келе албай атканыбызчы. Ким менен өнөкпүз? Маселен, АКШ, Евросоюз бул бизге коңшу эмес, бирок дүйнө жүзүнүн баарына коңшу, жакын. Башыңа күн түшсө каяка качасың? Батыш өлкөлөрүнө качасың. Мына мусулман элдердин башына күн түшсө каяка качат? Ошол ислам өлкөлөрүн алып көрө. Башына адилеттик келсе, куугунтук келсе, баш бенең издеп Европага качат. Уурлардын баары, коррупционерлердин баары акчасын каяка катат? Ошол укуктуу мамлекет деген үчүн, ошол жака ишеним, кепилдик бекем үчүн батыш өлкөлөрүнүн акчасын, уурдаган акчасын ошол жака жашырат да. Бирок алар бүгүнкү күндө Россиянын уурларын баарын санкциялап салды. Изоляцияда калды Россиячы. Анан ушуга акылы жетпей турган элден эмнени үмүт кыласың? Өзүнүн эркиндигин, эгемендигин кесир кылып атпайбы? Кесир мамиле да булчу. Биз себеби эгемендикке кан төгүү жол менен жеткен жокпуз. Кудай жалгап, тиги Горбачев болуп калып, ошол мындай эркиндиктин шарданын туйдургандан кийин гана бизге мындай улуттук кайра жаралуу сезим ойгонуп келат. Ошолда чала ойгонду да. Россиядан боорун бөлүп кеткен Латвия, Литва, Эстония эмне болду? Молдова кандай өнүгүп атат? Мына Украина ошого кадам койду эле. Булар дагы баягы сулуу ойношун кыскангандай, тигинин көзүн кыспа, тиги менен көз кышпа, тиги менен кол кармашпа деп атып, батыш өлкөлөрүн бизге мокочо көргөзүп, өздөрү эле периште да. Чечняны эмне кылды? Чечен улуту бүгүнкү күндө Путиндин колундагы туткун болуп отурат да. Кылмыштуу топтун өкүлү Кадыровдун кол алдындагы командасы менен дүйнө жүзүнүн үшүн алып отурат.
Грузиянын эркиндигин, эгемендигин каалаган жок. Жерин басып барган Россия болду да. Анан демек бул бүгүнкү Украинага жасап аткан мамилеси биздин Кыргызстандын элине, Борбор Азиянын калктарына сөймөй кесип турган ормон опузаста сенин башыңа да ушул келет, кыңк этпей отур деген кеп да булчу. Анан батышты жаман көргөзөт бизге. Себеби батыш диктаторлорду кыртышы сүйбөйт. Диктаторлордун климатын талкалайт. Ошон үчүн биздин караламан калк Европаны жаман көрөт, батышты жаман көрөт. Себеби ал колк мүнөз болуп көнүп калган. Мен сага эркиндик берейин деген Европаңды, Америкаңды желмогусундай көрөт. Ошол. Учурда эми биздин коомчулук, азыркы кыргыз эли, жалпы жумурай журтчулук, биз ошол эскиден калган кулдук мүнөздөн кантип эми эркиндик мүнөзгө кантип өтө алабыз? Кандай багыттарды кылыш, кадамдар багыт ар нерсенин өзүнүн тиги табигый жолу бар да. Менин муунум, менден аксакал муундун баары көзү өтүп кетиш керек. Ачуу силер келип атканда ошол жаштар, жаш муун өзүңөрдүн улуттук баалуулук, эркиндик бул ченемсиз байлык экен, бул кумтөрдүн байлыгынан да төлгөйдү экенин, ала тоонун болгон байлыгынан дагы ченелгис байлык эркиндик экенин аңдашыбыз керек да. Себеби эркиндиги жок эл территориалдык кызыкчылыгын коргой албайт, кумтөрдүн алтыгын коргой албайт. Аны бир күнү эл аралык шылуундар тигинисе жулуп кете берет, мунусу жулуп кете берет. Биз качан өзүбүздүн территориалдык кызыкчылыкты коргой алабыз? Ошо украиндердей, грузин элдериндей аң сезимибиз менен улуттук иденттүүлүккө жетилгенде гана биз ошол өзүбүздүн кубаттуу өлкөлөр менен тиш кайрашканга, тең ата сүйлөшкөнгө кудуретибиз жетет. Мына Украина болуп көрбөгөндөй тарыхый бурулуш жасап атат. Украинанын арты менен дымагыбыз ойгонуп атат. Ушинтип кайрат кылсаң болот турбайбы, ушинтип айбат кылсак болот турбайбы деген ишенимди алгандын ордуна кыпчып отурбайбы, эй деп ушинтип смайликтер көргөзүп атат да, мынтип отур депчи, Россия бизди ок таштап коет, бомба таштап коет депчи. Бомба могу мээңде жатат. Кыргыздын ошо кулдук аң сезиминде мээси жатат. Ал качан паң деп жарылат, мына ошондо улуттук трагедия болот да. Олжобай ага, мисалы, акыркы убакытта сиздин ошол өзүңүздүн Рух Эш деген сайтыңызда, ошол YouTube каналыңыз аркылуу ушул бүгүнкү учурда болуп аткан кырдаал жөнүндө, жалпы эле ички саясат, сырткы саясат жөнүндө да айтып келе жатасыз. Мындайча айтканда, коңгуроо кагып келе жатасыз да. Кыргыздын эркиндиги деген адамзаттын, жалпы эле адамзаттын эркиндиги туурасында ушунчалык күйүп айтып келе атканыңызды эмнегедир коомчулук сезбей аткандай бир мага таасир калтырат да. Сизди көптөрү бул батышчыл экен, батыштын коңгуроосун каккан адам экен, жаман сөздөр менен дагы бир сиздин аброюңузга да шек келтирип, адамдык бир касиетиңизге соккурган да инсандар жок эмес да катардачы. Ошондой инсандарга кандай ой айтат элеңиз? Мени кыргыз жакшы көрөбү, жаман көрөбү, сокур тыйынга татыбайт да. Мен бул боюнча 5 жыл мурда да жазгамда, мен кыргызга жакшы көрүнүү үчүн бир нерсе айткым келбейт. Жаман көрсөм жаман көрүнөйүн, жакшы көрүнбөйүн да. Себеби жакшы көрүнөйүн деген интеллигенция, жакшы көрүнөйүн деген саясатчылардын баары өздөрү да эки жүздүү болуп бүткөн, элди да эки жүздүү болуп бүткөн да. Кыргызда айтат эмеспи, айткандын оозу жаман деп. Ал алдыга озгон алдыңкы көз караштагы топторду кыргыз коому эле эмес, адам баласы сүйбөй келген да. Мен кээде көп айтам, пайгамбарларды сүйгөн эмес, массаңчы. Иисус Христосту, Мухаммед пайгамбарды, Будданы масса өздөрүнүн колу менен талкалаганда Иисус Христостун асыны өлгөн, асы турбайбы, мык менен кагылчы. Мухаммед пайгамбардын кадырына жеткен эмес, акылмандардын кадырына жеткен эмес. Алардын алдында Олжобай Шакириң эмне болуп калыптыр? Жөнө тебелейт, башыңан ылдый, куйбаганды куят да, айтпаганды айтат. Эми мен андай массага теригип эмне кылам? Мен өзүмө агартуучу деген миссияны жүктөнгөн кишимин да. Мен жазуучумун, мен кетмен чаап жүргөн же ман артынан жүргөн же базарда соода кылып отурган киши эмесмин да. Бул менин жазуучулук озуйпам. Жазуучулук милдет, бул жөн гана элге куру акыл айтуу эмес. Жазуучулук бул жөн эле жөө-жомок жазып отуруу эмес. Жазуучулук бул жөн гана шурудай текст түзүп ыр жазуу эмес.
Жазуучулук бул чындыктын, мындай айтканда, туусун алдыга желбирет көтөрүп турсаң, ошол сенин жазуучулук оз ипаңда. Жазуучу бул эч бир режимге, саясий режимге, эч бир доорго карабай өз чындыгы менен жашашы керек. Сен миссияң ошол да. Анан мен массага эч качан капа болгон киши эмеспин. Себеби кээси менден кечирим сурайт. Сизден мурда түшүнбөй жүрүпмүн, сиздин макалаңызды окуп, чыгармаңызды окугандан кийин түшүндүм депчи. Ал эми батышчыл деп аткандар аларды мындай жоо кыла турган, душман кыла турган менде ниет да, пейил да жок да. Себеби аларды 30 жылдан бери биздин төбөлдөр, мурдан алысты көрбөгөндөр караңгы кылып келсе, Кремльди кылчактап, ошолор менен оозун тийип келсе, 30 жылдан бери тиги Россиянын телеканалдарын көрүп, ошентип маңбаш болуп бүтсө, мен ошолорго таарынамбы? Туурабы? 70 жыл коммунисттик тарбияны көрүп калган коомго эмнесине таарынам? Себеби мен аларды аяйм. Биз ошол алдыңкы көз караштагы прогрессивдүү топтор бизде чама чаркы аз болуп атат да. Ошол кыртышты калптай албай атабыз. Абийирдүү азчылыкты, чындыктын тили менен сүйлөгөн интеллигенцияны калптай албаппыз да. Интеллигенция бул жасалма коом экен, совет коомунун продукциясы болчу да. Алардын баары пропагандист болуп калган, алардын баары чагымчы болуп калган. Ошол интеллигенциянын чагымчылыгынан Касым Тыныстановдун, Төрөкул Айтматовдун тагдыры талкаланып келди да. Андыктан биз коомго таарыныштын кереги жок. Мага маанилүүсү жаман көргөнү да эмес, жакшы көргөнү да эмес, кеп түшүнүктү калыптандыруу. Коомдо ошол чындыктын тили менен сүйлөгөнгө бир символдорду жаратышыбыз керек да. Элге канчалык биз элден коркуп үрккө берсек, каралама масса бул кулдук аң сезимден чыкпайт. Алар эркиндигинин чебин коргой албайт. Себеби алар ээрчиме, алар дайыма оома. Бийликке кандай адам келсе, ошого шапалак жаап жүрө берет. Себеби андай караңгы эл бийликтегилерге абдан керек. Себеби андай караңгы элдин добушун сатып алган оңой. Караңгы элди кыңк этпей бастырып алган оңой. Караңгы элди сен атаңдан балаңа чейин бийлигиңди мураска калтырып башкара бересиңби? Караламан калк ага көнүп алат. Кулчулук аң сезимден кутулуу бул акты ак, караны кара дегенге өз акылың, өз башың менен ойлонуп ошого жетсең. Биз бүгүн орустуку агрессиясын актап отургандар, ошолор кулчулук аң сезимден кутулбагандар да тыныч жаткан Украина элине кол салып турса дагы ошол тарабында болуп атпайбы? Агрессия тарабында, фашизм тарабындачы. Анан мунун өзү адилеттик ажыратпоо, кулдук аң сезимде, кулдук аң сезимде тиги ошо качан болсо Россияны актап турганчы. Анан ошол кулдук аң сезимден кутулбагандыгыбыздын эң чоң белгиси ушул да. Тиги Россияны бүгүнкү күндө актап, жактап, мактап отурбайбызбы? Сүйүүнүн көзү сокур деген ушу да. Путинди, Россияны ашкере сүйгөндөн улам ошол Россиянын терс жактарына сынчыл ой жөндөмдө жетпей отурат да. Муну кулдук аң сезим эмнеге алып келеринчи, ээрчиме, оома, тагдырын байлап алган эл ошол жанагы Россияны мындайга окшоштурам да, орус кулдары мененчи. Эри зөөкүр катындар бар го байкычы. Башка көзгө койгулап, бөгара кылып уруп согуп атса дагы ошол эринен ажырашып өз алдынча жашоо куруп кеткиси келбегенчи, өзүнө ишенбейт. Себебичи биз дагы ошол зордук, зомбулукка көнүп алган катынга окшоп атабыз да. Россия болбосо кантип күнүбүз өтөт, Россия болбосо биздин оокатыбыз болбой калат деген кулдук аң сезим менен ошол бүгүн дагы Россияга тагдырыбызды байлап отурабыз. Ошол эле. Чоң рахмат ага. Анан ушундай маектешүү дагы болот деген үмүттөмүн. Сиздин ишиңизге ийгилик каалоо менен биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сага жыйынтыктоочуга кепке муну кыстарыгым бар. Сен сага ыраазы болдум бүгүн. Командаң жок келдиң өзүңчү. 2 камераңды коюп койдуң. Анан бул креативдүү оокат кылам деген киши жалгыз деле коомго таасир этүүгө, коомдук бир мындай бир инстанция түзүүгө кудуретиң жетет экен да.
Биз көп учурда шылтоону көп айтабыз. Менин командам жок да, ана жалгыз эмне кыла алмак элем, жалгыз эмнени өзгөртмөк элем депчи. Биз ошол бечел аң сезимден кутулганда гана Кыргызстанда жумуш орун табылат өзүнөн өзү. YouTube'дан акча табасың, акчаны сырттан таап келесиң. Туурабы? Сен элдин чөнтөгүнө кол салып тапкан акча эмес. Ошол мээнетиңдин дөөлөтүн көр. Анан бул YouTube аркылуу, соц тармактар аркылуу акча табуу мүмкүнчүлүгү бар. Сөзсүз эле жер казып оокат кылуу эмес, бул ошол соц тармактардагы тыйын табуунун аракетин кылып, анан Кыргызстанда жумуш жок деп шылтоологондун көбү Россияга тагдырын байлап, дүйнөнүн төрт тарабына кетип калбай, мекениңди сүйсөң, ошентип удургуп жүрүп канча жаштар биздин Кыргызстандын келечегин эмес, жеке өзүн кертпаш үчүн кете берди сырткачы. Анан албетте алардын таап келгени менен өпчап жашоосун өткөрүп атат бияктагы ата-энеси. Бирок ошолор биз кетпей өжөлөнүп, бейиштей жерде жашап атабыз деп атпайбызбы? Ошо бейиштей жерден бир бейиштей жашоо кура албай кайра тозоктой сезип атпайбызбы? Ошол жанагы айылдардагы элетте жаткан жаштардын көбү миграция агымы менен кетип калды да, жумуш жок деп элечи. Себеби биздин жаратмандык мүнөзүбүз жок экен да, ойлоп табуу жөндөмүбүз жок экен, акыл эмгегибизди жумшагыбыз келбейт экен, чыгармачылык мамиле жок экен да. Болбосо биз эмгичекти улутубуздун демография маселеси деле чечилип калмак. Улуттун саны деле кыйла өсүп калмак акыркы 30 жылдачы. Көрүнгөн жакка тентип кетпей, ошол эле мекенибизде, үйүбүздө, айылыбызда оокат кылабыз десек, оокат кылмак да. Себеби кыргыздын жаратмандыгы жогунан, өзүнө ишенбегендигинен башкаларга ишенип, ошол жактан оокатымды кылам, ошол жакта тынч жашоо кылат экем дегендин баары кете берди. Эми Кыргызстандын ошо эгемендик, иденттүүлүк, аң сезимибиз жогунан ошентип удургуп, камгактай удургуп жүрбөй, сага окшоп, ар ким жалгыз болсо дагы өзүнө өзү ишениш керек. Командага ишенип эмес, өзүңө ишенсең дагы жалгыз адам деле көп нерсени кыла берет. Урматтуу көрөрман, биз Улан экөөбүздүн көрсөтүүнү жыйынтыктарда мынтип айтар элем. Эң жөнөкөй суроого жооп издеп көрөлчү. Батыш өлкөлөрү бизге эмне кордук көргөздү эле? Эстеп көрүңүздөрчү. Мына соңку жылдардагы батыш өлкөлөрү менен болгон карым-катнашыбызда эмне жамандыкка туш болдук? Канчалаган жаш муун, канчалаган мекендештерибиз Европа өлкөлөрүндө жүрөт. Бирөөнүн өлүмү келдиби, беажал өлгөнү, тиги бирөө бычак менен сайып өлтүрүптүр, бандиттердин колунан өлтүрүптүр, же бир Швецияда иштеп аткандар өрттөнүп кетип, бир массалык кыргынга учураптыр деген. Канчалаган мигрант мекендештерибиз Россиядан сөөгү келди. Груз 200 деген түшүнүк пайда болду, бизге канчаларын сөөгүн тосуп алып атышат. Ошондуктан мындай аң сезимдүү карабайлы, каягына тагдырыбызды байлашыбыз керек. Канткенде жашоонун сапаттуу деңгээлине көтөрүлө алабыз. Россияга тагдырыбызды байлагандабы же батыш өлкөлөрүнөбү? Көп учурда бизде түшүнүп, түшүнбөй, аңдабай, ак караны ажыратпай туруп эле, бул Шакириң батыштын кулу экен депчи. Мен батыштын да кулу болгум келбейт, орустун да кулу болгум келбейт. Биз эч кимге кул болбой, өз алдыбызча улуттук дымагыбыз ойгонмоюн, эч качан эгемендигибиздин, эркиндигибиздин баркына жетпейбиз. Чоң рахмат агай, алтындогон сөздөрүңүз үчүн рахмат айтам. Багытыңыз түз боло берсин, жүрөгүңүз актыгын көрсөтүп атасыз. Ошол ак жүрөктүктөн тайбаңыз. Рахмат. Иштериңизге албан ийгиликти кааламакчымын. Урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүнкү программада сиздер жакшы кулк мүнөзгө канткенде кыргыз ээ боло алат, деги эле кулчулдуктан кыргыз кантип арыла алабыз, ушул туурасында бүгүнкү менин маектешим жана каарманым кыргыз элине аттын кашкасындай белгилүү болуп калган Олжобай Шакир ага менен маектештик. Саламатта болуңуздар.